Футбол боюнча Европа чемпионаты 1 жылга жылдырылды. Илдет коркунучунан улам буга чейин Англия, Италия, Испания, Франция, Германия, Португалия, Нидерландтар чемпионаттары жана Чемпиондор лигасы токтотулган эле. Футбол боюнча Европа чемпионаты илдет айынан 2021-жылдын жай мезгилине жылдырылды. Мындай билдирүүнү Европа футбол ассоциацияларынын биримдиги таратты. Мелдешке Европанын 12 шаары катышып, ушул жылдын июнь-июль айларында өтмөк. Буга чейин УЕФА шейшемби күнү илдет шартында Европада өтчү бардык мелдештерди, анын ичинде Европа чемпионатын кантип ишке ашыруу керектигин талкуулаган видеоконференция болоорун билдирген. 11 март күнү Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму дүйнө жүзүндө илдет пандемиясы жарыяланган. UFC Нурмагомедов менен Фергюсондун беттешин өткөрүүгө башка жер издеп жатат. Мушкерлердин беттеши 18 апрелде Нью-Йоркто өтүшү керек болчу. Бирок шаар бийлиги илдет коркунучунан улам массалык иш-чараларды токтоткон. UFC уюмунун президенти Дана Уайт Россиялык Хабиб Нурмагомедов менен америкалык Тони Фергюсондун беттешин башка жакка өткөрүүнү пландап жатканын Эрспорт жазды. Мушкерлердин беттеши 18 апрелде Нью-Йоркто өтүшү керек болчу. Бирок жергиликтүү бийлик илдет коркунучунан улам массалык иш-чараларды токтоткон. Ошондой эле Невада штатынын атлетикалык комиссиясы вируска байланыштуу уруш өнөрү боюнча спорттук турнирлерди өткөрүүгө тыюу салган. Буга карабастан ишемби күнү UFC башчысы Нурмагомедов менен Фергюсондун беттеши сөзсүз болооруна жар салды. Бизде беттешти өткөрүүгө түрдүү варианттар бар. Анын ичинде Невада дагы бар эле. Бирок ал жак дагы мелдештерди токтоткондуктан башка жактарды караштырып жатабыз. Жакын арада бул маселе чечилерине ишенем деген Уайт ESPN телеканалына берген маегинде. Жакында эле Лас-Вегаста Хабиб Нурмагомедов атаандашы Тони Фергюсон менен көз караштар таймашын өткөрүп жатып, анын утурумдук чемпиондо болгон алган курун тээп салган. Иорданияда өткөн лицензиялык турнирге кыргызстандык 6 спортчу катышып, медаль алган эмес. Спорт агенттигинин жетекчиси мындай квалификациялык мелдештерге көңүл бурулушу керектигин айткан. Жаштар иши жана дене тарбия спорт боюнча мамлекеттик агенттиктин жетекчиси Канат Аманкулов менен Кыргыз Республиканын бокс боюнча улуттук курама командасынын башкы машыктыруучусу Данияр Жусубалиев жолукту. Бул тууралуу аталган мекемеден билдиришти. Эскерте кетсек, 29 февралдан 12 мартка чейин Иорданиянын Амман шаарында бокс боюнча Азия чемпионаты өткөн. Кыргызстандын атынан мелдешке 6 спортчу катышып, медаль алган эмес. Турнирде орун алгандарга Токиодо боло турчу Олимпиада оюндарына лицензия берилмек. Башкы машыктыруучу спортчулардын байгесиз калышына түшүндүрмө берген. Боксчулар мелдешке толук даярдык көрүшкөн. Олимпиадага 2 жолдомо алуу пландалган. Азат Усеналиевде лицензия алууга бардык мүмкүнчүлүктөр болгон. Бирок акыркы кармашта упайлардын эсеби боюнча жеңилип калды деген Жусубалиев. Өз кезегинде Канат Аманкулов ушул сыяктуу квалификациялык мелдештерге көңүл буруу керектигин айтып, федерацияны сындаган. Бул Кыргыз Республикасынын бокс федерациянын жетекчилиги кетирген кемчилик. Уюм жетишээрлик иш алып барбагандыгы үчүн атамекендик бокс эл аралык аренада тийиштүү статуска ээ эмес деген Аманкулов. Ошондой эле ведомствонун директору машыктыруучуга курама команданын лидерлери Азат Усеналиев Эркин Атылбек уулунун даярдыгына басым жасоого тапшырма берген. Зарылчылык болсо команданын курамын кайрадан карап чыгуу керектигин да кошумчалаган. Бокс боюнча кийинки лицензиялык турнир Францияда боло турганын айтылды. Сиздер менен Аскат Про Медиа, катталыңыздар, жаңылыктан артта калбаңыздар.